Ошон үчүн ар бир адамдын ичинде жаш бала бар деген сыяктуу айтышат, бирок андай эмес. Просто ал жаштыгын жашай албай калды. Оюн ойной албай калды, уруштуңуз, туурабы? Баягы бала кичинекей кыз помада кылам, андай мындай уруштуңуз. Анан эмне болду? 30га чыкканда баягы чоң эле айым болуп, уже ата эне болуп, апа болуп калган киши мындай көчөдө жаш кызга окшоп мынтип жасанып чыккысы келет да, мисалчы. Эркектер эмне кылат? Отуруп алып PUBG ойнойт же бирдемке кылат мондайчы, ойун ойнойт. Сен 30га чыкты, сен анан антип ойногон, сен барып канчалаган проекттерди кылышың керек. Эмнеге үйдө мынтип эмен карап отурасың? Не болду? Кичинесин ойной албайт. Ошон үчүн көп нерсе жаштыгында жашай албай калса, анда сизге кыйын болот, анда чоңойгондо жашай. Чоңойгондо жашаганды каалабасаңыз, азыр ошол жаман туура эмес нерселер кийсин. Анан 12 жашка өткөндө биринчи кыздар, менин кызым бар да, интернеттен ар нерсе ала берет. Буну алат, болбой калат, таштап коет. Буну алат, таштап коет. Не болуп атат? Ысырап кылып атабыз деп атабыз. Мындай кылып атат, банкрот же мындай акча кетип атат. Жок, азыр аз акчаларга кылат. 14 жаш, 15 жашта бала, кыз бала көп нерсе ала албайт. Нормал бир үй алып кое албайт, акчаны антип корото албайт да. Кичинекей нерсе менен практика болуп атат да, бул өзүнүн немесин жашоо. Мындай арзанга, экономичный баягы эмени тренировка кылып. Мындай айтканда, тренинг арзанга, баягындай тренингге барган арзан болуп атат. Жашоого машоого арзан болуп. Эмне болуп атат? Бирдемке алып алыптыр, туура эмес экен. Анан урушкандын кереги жок. Урушсаң уже урушуп атасыз да, уже бул коркуп калат. Анан совсем бизнес башталат. Каякта баштайт? Кичинекей бизнес баштай албайт. Бир эркек 20-30 жашта баштабайт, 40-60га чыкса баштабайт.